полицейскийлер келип токтоп калды. Милиция кызматкерлери кармалышты, анан кийин силер рейстерде экенсиңер деди. Эмнеге десек, ылдам 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 поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүү кайра күчөп барат. Нура недвижимость компаниясынан сиздерге сонун болгон сертификаттар, Москвадан үй алуу үчүн сертификаттар ойнотулат. Сертификаттар целых 5 штук. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары? Мен азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар да, биз тобунун солисттери, маданияттын мыкты кызматкерлери жана аябай таланттуу агаларым менен турам. Бул жерде Бактияр Токторовдун бир тууган иниси, 2 кыздын бактылуу атасы жана Жылдыз Тутуева Ырчы эжекебизди баарыңыздар эле таанысыздар да. Ошол эжекебиздин жолдошу Касым Токторов агам жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, обончу, ырчы, композитор, ой дегеле аранжировщик баарын кылган Сапар Абашев агамдарды мен азыр Фаиза чайканасынан көрүп калдым. Булар деген айтат, рейстриңер аябай жаман экен, бизди рейстрге салып койду дейт. Анын себебин азыр мен сиздерге толук сурап берейин. А сиздер каналга катталып биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыңар. Саламатчылык. Алсу медианын каналынын татыштары. Алсу медианын катталуучулары, достору, көрөрмөндөрү. подписчиктери. Көрөрмөндөр деген сонун угат экен. Мен ошол подписчиктерим менен жана ошо кыргыз элин баарыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен гана биз өнүгүп өсөбүз. Мына ушул таланттуу агаларымда мен бүгүн бир аз болсо да сабак алуу менен интервью алуу максатта азыр келип маек кылып атам. Бул агаларым бул Москва шаарына жөн келишкен жок. Анын да себебин азыр сурайбыз. Саламатсызбы Касым агай? Саламатчылык. Дагы бир жолу учурашып берейин. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Максатка келген максатыбыз ушул элдин маанайыны, рухун, духун, маданият жагынан колдойлук деп тейлейт деп Сапар экөөбүздүн биз тобуда көп жылдан бери иштейбиз. Анан Бактиярбек кичине жумуштары менен бошого калгандан кичине болсо дагы барып өзүбүздүн алгачкы концертибизди берели деп келип отурабыз. Буюрса жакшы болот деген ойдобуз, ой тилектебиз Сапар экөөбүз. Буюрса концерт сонун болот буюрса. Келиңиздер. Өзү Касым байке айтып атканда, биринчи айтканда, мен Москвага баратам, 2 күн катарынан такси айтатам депчи. Көрсө 2 күн катарынан эме концерт коет турбайбы? Касым байке. Ошондой. Анан Сапар байке айтат, живой уккусу келбегендерге мен азыр двойной фонограмма ардап берем дейт. Чынбы жалганбы сурайынчы. Кандайсыз Сапар байке? Жакшы рахмат. Жакшы келе алдыңызбы? Сонун. Эртең фонограмма ардасызбы да, ошо жөнүндө биринчи эле ошо суроону берейинчи. Негизи мындай да. Негизи бизде ошондой тарбия жок экен. Биздин группабызда, биз тобунда ошондой тарбия жок. Себеби фонограмма ырдасак, бизди Бактиярбек урушат да негизи. Анан биз негизи баягы фонограмма ырдай албайбыз деп айтсам болот. Себеби фонограмманы өзү дурай албай калабыз да кээде. Мындай актерский мастерство иштебей калышы мүмкүн. Туура. Кээде ошондой болуп калат. Кыймыл аракеттер. Ошон үчүн баягы колдон келишинче живой. Эң сонун. Анда эртең 2 күн катарынан живой концерт болот турбайбы? Буюрса, албетте. Сөзсүз турбайбы. Дагы ошо концерттен эмнени күтсөк болот өзгөчө? Концерттин өзгөчөлүгүн айтайынбы? Концерттин негизги өзгөчөлүгү мына биз экөөбүз. Өзгөчөбүз. Өзгөчө ошол Касым агам менен Сапар агабыз. Андан сырткары мекендештер, концертте өзгөчө дагы эмне бар билесиздерби? Ал жакта сертификаттар коюлду, сонун болгон. Аларды кантип ойнотобуз, аны Тынчтык Жолдубаев тамада эртеңки күндө алып баруучу. Тынчтык Жолдубаев өзү айтып берет сиздерге эртең концертке келгениңиздерде. Ошол жерде Нура недвижимость компаниясынан сиздерге сонун болгон сертификаттар, Москвадан үй алуу үчүн сертификаттар ойнотулат. Сертификаттар целых 5 штук. Андан сырткары мекендештер, сиздерге айта кетейин, ушул Касым агам менен Сапар агам айтып атат да, өзү Москвага келсек, бизди концерт койгону келсек, рейстерге киргизип коюшуптур дейт. Ошо эмне үчүн рейстерге кирип калдыңыздар я? Рейстерге эртең менен турабыз. Памятник алып алайык деп машинага барсак, полицейскийлер келип токтоп калды. Аны сиздер рейстерде экенсиңер деди. Биз негизи эмеден самолеттон түшсөк, жана бизди Москванын эмелери кармалды. Милиция кызматкерлери кармалышты, анан кийин силер рейстерде экенсиңер деди. Эмнеге десек, силер 2 күн концерт коюп атсыңар.
ошону 2 күн анчылык кылып өткөрбөсөңөр чыгарабыз деди. Анан буюрса ошону анчылык кылып өткөрөбүз деп сөз бердик. Анан ошо концертти жанагыларга гарант катары айтып, сөз берип, концертти болуп алып келдик. Ошон үчүн эл көбүрөөк келиңиздер. Биз рейстерден чыгалы, ошентип эле. анан Кыргызстаныбызга жетип алалы аман эсен. Биз тобунда канча жылдан бери жүрөсүздөр байке? Мен негизи 2002-жылдан бери ошо Устонда эмгектенем. Азыркы аткарып аткан жумушубуз, миссиябыз негизи Устонда Калашников. Андан тышкары аранжировка жазабыз. Сөздөр жазабыз, обондор жазабыз, ырчыларга жазабыз дегенде, таанымал ырчыларга, таанымал эмес ырчыларга негизи биздин кызмат ушундай. Баарына бирдей. Чындыгында байкендештер мына ушул аранжировщик деген Сапар байкенин сөзүнөн мен бир сөз айта кетейин. Көп жерде ырчыны ырчы кылган мына ушул аранжировщиктер. Бул факт. Ырчыны ырчы кылган, ырчыны прям элге алып чыккан, ошонун ырын мындайча айтканда татыктуу элге жеткизип берген мына ушул аранжировщиктер. Бул чындык. Сиздерге тазим, чоң рахмат. Касым байке, өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, сиз Бактияр байкени ээрчип эле бир тууган иниси болосуз да Бактияр байкени. Ээрчип жүрүп эле ырдап кеттиңизби же өзүңүздүн кызыгыңыз бар болчубу? Жок, бизде ошо Бистовга 92-жылы жаңы биринчи альбом чыкканда ошондо мен өзүм 11 класс бүткөм. Ошондон Фрунзеге барып, ошо мурда Фрунзеде. Ошо Бишкекке барып эле ошолор менен чогуу жүрүп, өзүм студент болчумун. Ошолор менен чогуу ошолорго жардам берип, как иниси катары кошулуп жүрүп, ошо 92-ден бери эле жүрөм өзүм. Анан барып анан составдар группага бөлүнүп кетип атты, анан ошол жардам берип жүргөн ошол составга кирип калдык да. Иниси катары анан мен ырдайм дегенде эле оюм жок эле ал жерде. Ошолор чогуу бирге жүрүп анан ырчы болуп кеттик да. Так, байке, 92-жылы сиздерде биринчи альбом чыккан болсо, өзү Бистов канча жылдан бери жүрөт сахнада? 3 жыл болду. 89-жылы булар баштап 89-жылдан башталган да негизи куралып, 89-жылдан баштап анан эң алгачкы альбомдору ошол 92-жылы чыккан. Мекендештер, бул деген өзгөчө жаңылык да. Мен менен тең турбайбыз да. Чыдай мен менен тең турбай, Кудай сактайын, мен төрөлгөндө сиздердин биринчи альбомуңуздар чыккан болсо, легендарлуу Бистовдун концертине келбегендер арман эле каласыңар. Буюрса сен ушу ар дайым айтып жүрсөң болот, мен Бистов менен жашташмын деп. Ой, косташтырбайсың. Мекендештер, мына мен сиздерге азыр толук эле маалымат алып бердим. Урматтуу мекендештер, мына азыр Касым ага менен Сапар ага менен бир аз тамашага салып, ар бир сөздү ушул жерде тарткендин баары тамаша, себеби мен сиздерге бир аз күлкүлүү интервью алып бергим келди. Себеби ар бир эле интервьюда өзүңүздөр билесиздер, серьезно турган деп саламатсызбы деп берип, мен чарчап кеттим, чын айтсамчы. Ошондуктан бир аз өзгөчөрөөк болсун деп тамашага салдым агаларымды. Анын да себеби бар. Себеби эртең Бистовдун ошо мыкты солисттери, мыкты, таланттуу ушул агаларыбыз живой ырдап, живой ансамбль менен эртең сонун болгон концерт беришет. Концерт Элит Холл ресторанында, Марино метродо, улицасы, көчөсү Люблинская 157, ошол жерде Элит Холл деген ресторан бар. Ал эски Янтар. Билбегендер үчүн Элит Холл жаңы ачылды. Мурда ал эски Янтар болчу. Азыр Янтар эмес, Элит Холл болду. Мына ошол жерге келиңиздер. Ал жакта өзгөчө концерт болот. Жана ошондой эле 5 штук сертификат коюлду. Эмеге Нура недвижимость компаниясынан үй алганга 5 штук сертификат бар. Аны тамада жигит өзү билет. Байкелер лотерея ойнотпойт. Байкелер концерт коюп сиздердин көңүлүңүздөрдү ачат, а биз кичиналыста сиздерге жардам кылып үй алганга сертификаттарды жана көптөгөн белектерди бергени кызыктырууга аракет кылабыз мекендештер. Мен да ушул жака барам, келиңиздер, ладно, баарыңыздарды күтөбүз. Эртең кечен Концерттен жолу неле? Унутуп калыптырмын. Билеттер, кстати, почти калбай калды, но азыр эле мага тынчтык айтып атты, акыркы мен 7 штук калып кетти колумда дейт. Мына ошол 7 штук билетти ким алган болсо, ошого менден оюн эчтекеси жок. 1 штук сертификат Нура недвижимость компаниясынан белекке берем. Алсу медиа каналынан. Сон. Андыктан Аракет кылыңыздар, келиңиздер, шашылыңыздар. Сиздерди баарыңыздарды эртең Концерттен күтөбүз. кафесинде, ресторанында күтөбүз. Эртең жана бүрсүгүнү экранда турган номерлерге чалып, батыраак билеттерди алыңыздар. 7 штук билет кимге буйрут болду экен, Бүрүт. Концерттен көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.